وقال شقيق ابن إبراهيم رحمه الله في قوله تعالى بعد استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض إن الله عز وجل رزق العباد من غير كسب لتفرغوا فتفاسدوا. Шақиқ ибн Ибрахим рахимахуллах Аллах Тааланын Шура сүрөсүндөгү 27-ci аят туурасында төмөндөгүчө сөз айткан. Аятта Аллах Таала айтат: "Валау басаталлаху ризқа лиибадихи". Эгерде Алла Таала өзүнүн пенделерине ырыскыны жайып бергенде, лабагау фил арди, анда сөзсүз алар жерде чектен чыгышмак. Жерде анда алар сөзсүз чектен ашып кетмек, эгерде Алла Таала өзүнүн пенделерине рызкыны жайып берген деди. Ушул аятты Аллахтын сөзүнү түшүндүрүп жатып, Имам Шақиқ рахимахулла мындай деген: эгерде Алла өзүнүн пенделерин рызкысыны кесипсиз, жумушсуз, мээнетсиз, маанай терисиз эле рызкы келе бере турган кылып койгондо, анда алар бош калышып, анда жерде чектен ашып бузукулук кылмак деген түшүндүрмөнү берген. Бирок Аллах Таала аларды кесип менен алектендирип койду. Хатта ла ятафарагу лил фасад, бузуку кылганга алардын убактылары болбоо үчүн. Демек Аллах Тааланын сөзүн ушундай түшүндүргөн экен. Кесипте күнөөдөн сактануу бар экен да. Эгерде рызкынын маселеси адамдын рызкы деп эмне жашоодогу муктаждыкты толтура турган жолдор. Адам жеш керек, жегенге муктаж, курсак ачат, суусайт, кийиниш керек болот, бир жерде жашаш керек болот. Ошого байланыштуу нерселер рызкылары. Ушу тамак аш, кийим кече, үй, унаалардын бардыгы эгерде кесипсиз, аракетсиз, мээнетсиз эле келип кала бере турган болгондо, анда жердегилер бош калып, анда бузуку ашыкка чыгып кетмек деген түшүндүрмөнү берген.